Мына кейбір чиновниктер, bir чиновниктикин ошо маалдагы чоң bir чиновниктикин, bir министр болуп иштеген, облустун губернатору болуп иштеген, же болбосо премьер-министр, вице-премьер болуп иштеген, же спикер болуп иштеген, же депутат болуп иштеген, ошо маалдагы адамдардын кейбирлеринин 1-ден 2-ден ишканасын алдык. Кейбирлеринин 5-ден 10-дон мүлкүн алдык. Кейбирлеринин 20-дан 30-да мүлкүн алдык. Bir чиновниктин Аскар Акаев маалында премьер-министр болуп иштеген чиновниктин 50-ден ашык мал мүлкүн, мекеме ишканаларын, завод фабрикаларын, жерлерин алып мамлекетке кайтардык. А ошонун бала чакасы мени жакшы көрөбү? Ошонун тууган уругу мени жакшы көрөбү? Ошонун келини бар, баласы бар, небереси бар, аялы бар, тага жээни, туугандары бар. Баары мени жаман көрөт. Так, бирок коррупцияга каршы күрөштө мамлекет утат. Мамлекет утат. Анан дагы бир эң чоң нерсе келечек муун утат. Биз келечек муундун акыл эсин, эс тутумун өзгөртүшүбүз керек. Психологиясын өзгөртүшүбүз керек. Так, келечек муун утат. Бүгүнкү күндө мүмкүн ушунун бардыгы кайсыл бир деңгээлде билинбей аткандыр. Себеби биз ушул доордун адамдарыбыз, чогуу жашап атабыз, чогуу жүрүп атабыз, чогуу ушул иш аракеттер жасап атабыз, билинбей аткандар. Бирок келечек муунга бул сөзсүз таасирин берет. Сөзсүз билинет бул. Азыркы күндө ким жаман, биз жаманбыз. Бүгүнкү күндө кимди жаман көрүп атат, бизди жаман көрүп атат. Макул, биз утулайлы. Биз бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүүдө жыйынтыгында утуп атабыз, мамлекетке пайдасы тийип, мамлекеттик ишкер катары, мамлекеттик кызматкер катары, мамлекеттин коопсуздугун сактап турган адам катары биз утуп атабыз. Бирок жеке адам катары биз утулуп атабыз да. Биз утулуп атабыз. Себеби ошол адамдардын арасында, мал мүлкүн мамлекетке өткүзгөн адамдардын арасында менин досторум бар. Кээ бирлерде менин туугандарым да бар. Кээ бирлерде мен чогуу иштеп жүргөн адамдар бар. Ошол менин досторумдун достору бар. Досторумдун туугандары, кайнаталары бар. Так? Ошон үчүн бизге өтө оор. Бүгүнкү күндө мен мурдагы ушул кызматка келгичекти досторумдун, жакын тууган уруктарымдын бир 70%-ин жоготтум десем болот да. Жоготтум десем болот. Себеби алар мен уже бирге чай ичпей калдым. Менин кызмат абалым жогордугунан эмес, менин жасаган жумуштарымдын негизинде. Алардын мамлекетке кылган кыянатчылыгыны көпчүлүк жерде ачып, кылмыштарын ачып, анга мыйзамдык жоопторду берип атабыз. Демек, биз дагы бир жолу айтайын, ушул коррупцияга каршы күрөшүүдө ким утулду дегенде, мен айтоймун, бул жерде негизинен мамлекет утат, келечек муун утат, коом утат, бирок коррупцияга каршы күрөшкөн адамдар ар дайым утулат да. Утулат. Мен ойлойм, биз деле ошол деңгээлде, адамдык деңгээлде биз деле утулуп атабыз. Кайсы бир адамдар мени жаман көрүп атат. Но бирок жаман көргөнү менен анын пайдасы элге тийип атат. Азыр көп эле айтып атышпайбы, ташыйып келсе эле коркуп кетишет, ташыйып келсе эле ошол чуркап калышат, иштеп калышат депчи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ташыйып келсе эле ошол чуркап калышат, иштеп калышат депчи. Бул менин фамилиям эмес, бул мыйзамдын фамилиясы. Мыйзамдын иштей баштагандыгынын көрүнүшү да. Эл, коомубуз ошол эле мыйзамды бузгандар, ошол мыйзамдын иштей баштаганын тааный башташты да. Мына ушул тартип деген болот. Коомубузда, мамлекетибизде мыйзамдуу тартип орнола баштады. Мына, биз ушуну уттук. Биз ушуну жасадык. Ушуга биздин эркибиз, күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз, акыл эсибиз жана саясий эркибиз жетти. Мен жана башында айткандай, урматтуу президентибиздин саясий эрки
коррупция менен күрөшүүгө, уюшкан кылмыштуулук топту жок кылууга жетти да. Мына ушуну менен биз уттук. Ал эми биздин жоготуубуз эмне? Биздин жоготуубуз негизинен бая башында эле бая айтып өткөндөй, биз бул өмүрдө чогуу жүргөн көптөгөн тааныш тамырларды, досторду, жакын тууган уруктарды жоготтук. Себеби алар, мен билем, көптөгөн мен өзүм жакындарымды эле камап салбадымбы. Мына мен азыр айтайын сизге, ачык эле айтайын. Бүгүнкү күндө менин бир кудагыйым түрмөдө турат. ГКМдын СИЗОсунда турат. Эмне үчүн? 2022-23 жылдары кылган кылмыш үчүн. Ошону чыгарабыз деп мага кимдер гана келбеди. Бир тууган агам, ошонун кудагыйы, баласынын кайненеси. Бир тууган агам, башка туугандарым, тияк-бияктар бүт баары келишти. Мен эч кимсе жол бербедим. Ал олтурат, жана ал мыйзамдуу жазасын тартыш керек да. Эгерде мен ошол кишиге мыйзамдуу жазасын бере албасам, башка адамдар мага ишенбейт. Например, бир тууган агамдын баласы бир гайни сөгүп койгон экен, аны алып барып камадык. Эгерде мен аны камабай турган болсом, ал бир агамдын баласы бир гайни сөгүшү мүмкүн. Экинчиси бар, прокурорду сөгүшү мүмкүн. Үчүнчүсү бар, акимди сөгүшү мүмкүн. Коомубузда ошондо баягы тартип эмес, бардак башталат да. Ошол болбош үчүн ошо көз өтүп кеткен бир тууган агамдын баласын апарып мен камадым. Анын бир туугандары жана башкалардын бардыгы мени жек көрүшүп атат. Жек көрсөм эмне кылайын? Мен үчүн мамлекеттик тартип керек. Мен азыр ушу мамлекеттик тартипти орнотууну, ички сырткы коопсуздукту камсыз кылуунун жетекчиси катары, ошол органдын жетекчиси катары. Өзүм принципиалдуу болбосом, анда бул органды мен мамлекеттик органды башкара албай калам да. Ошондуктан жана сиздин сурооңузга жооп берип жатып ойлонуп кеттим. Ал эми ушул коррупцияга каршы күрөшүүдө, уюшкан кылмыштыкка каршы күрөшүүдө жеке өзүмдүн, жакындарымдын жакындарымга анча эмес, бирок өзүмдүн мындай коопсуздугума да чоң коркунучтар бар экендигинин, болуп келгендигинин, азыр дагы бар экендигинин, мына кийин дагы боло тургандыгын мен сезем да. Мен муну билем. Себеби бул бая мен айткандай бир кайсыл бир топтун эле эмес, бир доордун, ошол доордо жашаган чоң бир катмар элге каршы биз күрөш жүргүздүк да. Күрөш жүргүздүк. Жана ошол күрөшүбүздү мен ойлоймун аягына чыгабыз. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде мамлекет деген, мамлекет үчүн жанын берип, мамлекет үчүн берилгендик менен кызмат кылып, мамлекет үчүн турабыз, мамлекетибизди алдыга жылдырып, мамлекетибизди тазалап, мамлекетибизди жакшы мамлекеттердин катарына кошобуз деген менин кызматкерлерим өтө көп. Жана мен ошолорго ишенемин, ошолор менен чогуу ушул жумушту аткарып атабыз. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ошо баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектелүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Биздин коррупцияга каршы мыйзамдарыбыздын 14 статья бар, бизде 14 статья бар. Биздин кылмыш жаза кодексинде. Ошолорду мен бирсе атап коеюн. Себеби дегенде ушуга жараша биз
коррупция элементтерине катышкан мамлекеттик чиновниктерге жаза колдонобуз да. Бул мисалы мына 336 берене коррупция беренеси, 337 берене кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, 338 берене бийликтен аша чабуу, 338 берене биринчи пунктунда мыйзамдуу ишкердик ишине тоскоолдук кылуу, 339 берене билип туруп пайдасыз контракт түзүү, 340 берене мыйзамсыз баюу беренеси, 341 берене кызмат адамынын ишкердик ишке катышуусу, 342 берене пара алуу, 343 берене опузалап пара алуу, 344 берене пара алууда ортомчулук кылуу, 346 берене кызматтык жасалмачылык, 347 берене паспорттук мыйзамсыз берүү жана 348 берене шалакылык. Бул деген ушул беренелер менен ушул 14 берене менен биз коррупцияга каршы күрөшүүнүн мыйзамдарын күчөттүк да. Эгерде ушул беренелер менен ушул 14 берене менен түшкөн мамлекеттик кызматкер, чиновник, муниципалдык кызматкер боло турган болсо, мыйзам чегинде катаал жазаларын тартышат. Ошондуктан мен дагы бир жолу кайрылып айтып кетер элем, урматтуу мамлекеттик орган жетекчилери, муниципалдык кызмат жетекчилери, күч структуранын жетекчилери жана ошол жерде иштеген кызматкерлер баарыңыздарга ошол мамлекетибиздин ички сырткы коопсуздугун сактоо кызматынын башчысы катары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы катары кайрылуу жасап айтып кетейин. Бул коррупциялык элементтерден, коррупциялык беренелерден түшүп калбаш үчүн сөзсүз түрдө таза иштегиле. Эгер таза иштей албасаңар, мамлекеттик таза кызмат кыла албасаңар, принципиалдуу боло албасаңар, бала чакаңарды ошол таза эмгек пешенеттер менен бага албасаңар, анда мамлекеттик кызматтан бошонгула. Ачык айтайын. Бошонуп, өзүңөрдүн бизнесиңерди кылгыла, ишкердик менен алектенгиле, жана көбүрөөк акча тапкан жака баргыла. Мамлекеттик кызматта туруп, ушул мыйзамдарга, катаал мыйзамдарга туш болуп калсаңар, анан кийин дагы ыйлап келбегиле. Тууган уруңарды, бала чакаңарды, жакындарыңарды азапка салбагыла. Эгерде колуң туткак болсо, коррупциясыз жашай албасаң, анда кызматтан бошон. Мына азыр бир нече мамлекеттик органдын жетекчилери, кызматкерлери отурушат. Мыйзамды бузуп, ошол коррупцияга элементтерге аралашкандан кийин тууган уруктары келет. Ал андай эмес эле деп. Мына азыр бир апабыз бир 3-4 жолу кайрылды интернет аркылуу. Ушуну мисал кылып айтып коеюн. Кара Балта шаарынын мурдагы мэринин апасы. Ошол апабыз кайрылган сайын менин жүрөгүм ооруйт. Ошол апабыз айткан сайын мен ушул чын айтканда апанын акыбалын көрүп туруп ыйлагым келет. Бирок ошо Кара Балта шаарынын мурдагы мэринин кылган кылмыштары тергөө амалдарынын негизинде толук такталып, азыр сотко өткөзүлүп берди. Эми ал бала жаңы мыйзамдын негизинде, катаалданган коррупциялык мыйзам негизинде өзүнүн жазасын алыш керек. Аны эми сот чечет. Канча жаза берет, аны сот чечет. Бирок ошол эле мезгилде мына ушундай акыбалга ата-энени, апаларыбызды, бир туугандарыбызды, балдарыбызды салбашыбыз керек. Дагы бир жолу кайрылып коеюн. Мамлекеттик, муниципалдык, укук коргоо, күч түзүмдөрүндө иштеген биздин кызматкерлер. Эгерде коррупциясыз иштей албасаңар, кызматтан бошоп, башка ишке баргыла. Бирок коррупция менен колго түшкөндөн кийин ыйлап келбегиле. Коррупция менен колго түшкөндөрдүн бардыгын катаал жазасын беребиз. Мени жакшы көрөсүңөрбү, жаман көрөсүңөрбү, мен мамлекет үчүн иштеп атам, мамлекет үчүн аягына чейин иштейбиз. Бизге коюлган, президент тарабынан коюлган тапшырма ушундай.